Салам достор, каналыма кош келдиңер. Бүгүн силер менен тааныша турган китеп. Китеп 3 жыл мурун чыгыптыр, бирок тилекке каршы китепти сатып алгандан кийин гана байкадым. Кылымдарды карыткан узак мөөнөттүү китептер бар. Ал эми интернет тармагында жазылган китеп үчүн 3 жылдык мөөнөт өтө узак. Бирок эмнеси болсо дагы китепти алып окуганга толугу менен татыйт. Анткени китепте жазылган көпчүлүк маалыматтарды биз билбейбиз. Достор, видеону баштагандан мурун силерге бир сонун жаңылык бар. Ушул видеонун аягында момундай болгон сонун Joker деген хужини жана сөз болуп жаткан китепти конкурс иретинде ойнотобуз. Конкурстун шарттары менен таанышуу үчүн видеонун аягына чейин көргүлө. Анда эмесе кеп мындай. Видеонун темасы канчалык жогоруда айтылган китеп болсо дагы, бүгүнкү видеонун негизги темасы жалпы интернет, анын ичинде социалдык тармактар жана социалдык тармактардын бизге берген мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө болот. Эмне просто ниеттеп жазбайсың? Интернет жашообуздун дээрлик бардык тармагында бар. Бирок миңдеген колдонуучулар интернетти бир гана убакыт өлтүрүү үчүн колдонушат. Чындыгына келгенде интернеттен бренд түзсөң болот. Өз талантыңды бир гана Кыргызстанга эмес, бүтүндөй дүйнөгө көрсөтсөң болот. Жада калса, өтө жакшы суммадагы акчаларды тапсаң болот. А что, так можно было, что ли? Ошол эле учурда социалдык тармактардын жардамы аркылуу ийгиликтүү карьера курса дагы болот. Ушул дагы карьера деп ойлонгондун кереги жок. Анткени учурунда тамошо лигасында ойногон биздин таланттуу жаштар азыркы тапта Кыргызстандагы эң кызыктуу элдин табитине жаккан кино, сериал жана передачалар тартып жаткандыгы баарыбызга маалым. Ошонун сыңарындай азыртадан өз чыгармачылыгыңар менен интернет тармагында шогулдана баштасаңар, бара-бара бул кылган ишиңер силерге көптөгөн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачып бериши мүмкүн. Урматтуу достор, сөз болуп жаткан китеп Instagram тармагында элдин калың катмарына кантип жетүү үчүн керектүү болгон бардык маалыматтарды ичине камтыйт. Албетте айтылган маалыматтарды интернеттен издесеңер да табасыңар, бирок керектүү маалыматтардын бардыгын Адан Яга чейин бир ыргакка тизмектеп койгон китеп турганда, бул маалыматтарды интернеттен ал жерден бул жерден издегендин кереги жокко деп ойлойм. Баса! Бул китепти өзгөчө студенттерге сунуштамак элем. Анткени сабактан сырткаркы бош убактыңарда өзүңөрдүн кызыккан бир тармагыңарды тандап, чыгармачылык менен шогулдансаңар, университетти бүтүргөнгө чейин бул силерге өтө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүп бериши мүмкүн. Силер тим более жашсыңар. Үй бүлө багышым керек, квартплат төлөшүм керек, кредит төлөшүм керек деген түшүгүңөр жок. Мына мисалы. Бирөөң докторсуң. Интернет аркылуу силердин берген маалыматыңар миңдеген мекендешибиздин ден соолукта болушуна көмөкчү берет. Бирөөң адвокатсың. YouTube же Instagramда берген пайдалуу маалыматтарыңардын жардамы менен көптөгөн мекендештерибиз өз укуктарын үйрөнүшөт. Же болбосо бирөөңөр күчтүү ораторсуңар. Силердин айткан сөздөрүңөр жаштарга дем болот. Силердин берген багытыңар менен миңдеген, 10 миңдеген жаштар бул жашоодо өз ордун таап, туура багытта чоңоюшат. Өнөрүң болсо интернетке чап. Интернет кимдин колунан эмне келсе, ошонун баарын көпчүлүктүн катмарына сунганга, көпчүлүккө өзүнүн талантын көрсөткөнгө сонун мүмкүнчүлүк. Instagramдан кантип акча тапса болот деген суроо видеону көрүп жаткан көпчүлүктү кызыктырса керек. Просто түшүндүрүп бериңизчи. Суроонун жообу жөп-жөнөкөй. Миңдеген, 10 миңдеген, жада калса 100 миңдеген катталуучулары бар каналдар компаниялар менен сатып алуучулардын ортосунда көпүрө болуп берет. Сен кайсы бир компаниянын товарын жарнамалап бересиң, а компания болсо сага акчасын төлөп берет. Бул жерде дагы бир суроо туулат. Кыргызстандын шарттарында канча компания мага жарнамалык сунуш менен кайрылышы мүмкүн деген. Бул суроого эки өңүттөн карап көрүш керек. Биринчиси, статистика боюнча Кыргызстанда 1,5 миллиондун тегерегинде Instagram колдонуучусу бар. Бул деген сөз 10 миң деп, жада калса 100 миң деп Instagramда катталуучу топтосоң болот деген сөз.
Могул жерде көрсөтүлгөн бардык Instagram ээлери Кыргызстанда эле чоңойгон, Кыргызстанга өз талантын сунган биздин мекендештерибиз. Ал эми орусча билген биздин таланттуу жаштарыбыз үчүн болжолу менен 40-50 миллиондун тегерегинде колдонуучу бар деген сөз. Эгерде силер англис тилин өз эне тилиңердей мыкты билсеңер жана талантыңар бар болсо, анда 4 тарабын кыйла деген сөз. Бүтүндөй дүйнөгө өз талантын көрсөтүп, бүтүндөй дүйнөлүк чоң компаниялардан дагы жарнамалык сунуш алсаң болот. Баса белгилей кетчү нерсе, баштап Инстаграмды баштап жатканда бир гана акчаны максат койбош керек. Инстаграмды баштап жатканда чыгармачылыкты, өзүңдүн талантыңды өркүндөтүүнү биринчи планга коюп, тынымсыз эмгектенсең, бара-бара катталуучуларың көбөйөт. Катталуучуларың көбөйгөндөн кийин сени компаниялар өздөрү эле издеп табышат. Бул китеп кимдер үчүн? Эгерде сен чоң компаниянын ээси болсоң, бул китепти 2-3 күн убакыт табып, сөзсүз түрдө окуп коюшуң керек. Анткени өзүңдүн компанияңдын социалдык тармактарда кантип өнүгүп жаткандыгы тууралуу эч болбоду дегенде базалык маалымат аласың. Анын жанында эгер туура чечим кабыл алсаң, бул тармакка туура инвестиция кылсаң, өзүңдүн конкуренттериңден бир кадам алдыга озуп чыгууга толугу менен шарт түзүп берет. Логично. Эгерде сен жаңы компания түптөп келаткан жеке ишкер болсоң, анда бул китеп сен үчүн парыз деп айтмакмын. Анткени интернеттешкен азыркы дүйнөдө социалдык тармактардын берген мүмкүнчүлүктөрүн колдонбой коюу бул акылга сыйбаган иш. Деги эле жаңырган жаңы жылда ким болсоң бол, бул китепти бир окуп койгонуң сага сөзсүз түрдө пайдасы тиет деген ойдомун. Конкурстун шарттары. Эми видеонун эң кызыктуу жерине келели. Конкурстун шарттары болгону 3. Биринчиси, ушул видеону Facebook тармагында бөлүшүп кой. Экинчиси, ушул видеонун YouTube'тун астындагы пикир бөлүмүнө өзүңдүн пикириңди калтырып, аягында аты жөнүңдү сөзсүз жазып кой. Анткени ошол аты жөнүңөргө жараша жеңүүчүнү тандайбыз. Ал эми үчүнчүсү болсо, биздин YouTube каналга катталып кой. Социалдык тармактар потенциалдуу жаштарыбыз үчүн болуп көрбөгөндө сонун мүмкүнчүлүктөр сунгандыгы баарыбыз үчүн маалым. Мен толугу менен ишенем, кыргыздын жаштарынын ичинде талантты таш жарган көптөгөн улан кыздарыбыз бар. Социалдык тармактарга, ошол эле YouTube'га же Instagram'a жүктөгөн бир видеоңор силердин тагдырыңарда көптөгөн сонун өзгөрүүлөргө себепчи болушу мүмкүн. Джастин Бибер балалык кезинде ырдап жатканын апасы видеого тартып YouTube'га жүктөйт. Бул канадалык жаш жигиттин үнүн америкалык продюсерлер угуп аябай жактырышат. Окуянын калганын өзүңөр дагы жакшы билесиңер. Урматтуу жаштар, эң негизгиси жок дебегиле, тынымсыз алга карай умтулгула. Ийгилик силерди өзү күтүп алат.